13 бөлүм. Пасах майрамынын алды эле Иса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү. Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шимон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Исага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. Иса атасынын бардык нерсени өзүнө бергендигин, өзүнүн Кудайдан келип, ага кайра кайтып барарын билчү. Иса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да белине сүлгү байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен арчый баштады. Шимон Петрдин жанына келгенде ал ага мындай деди: "Теңир, сен менин бутумду жууйсуңбу?" Иса ага мындай деп жооп берди: "Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң." Петр ага: "Мен бутумду сага эч качан жуудуртпайм" деди. "Эгерде мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен мени менен үлүштөш болбойсуң" деп жооп берди Иса. Ошондо Шимон Петр ага: "Теңир, андай болсо бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу" деди. Иса ага: "Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес" деди. Анткени Иса кимдин чыккынчылык кылаарын билген, ошондуктан баарыңар эмес деди. Иса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди: "Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Мени устат, теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чынында эле ошолмун. Мен теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Кул өз кожоюндан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес. Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар. Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мен өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок ыйык жазуудагы мени менен бир дасторкондо отурган адам мага согончогун көтөрдү деген сөз аткарылышы керек. Мен бул сөздү силерге аткарыла электе эле айтып жатам. Аткарылгандан кийин ошол мен экендигиме ишенип каласыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мен жиберген адамды кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми мени кабыл алган адам мени жиберген Кудайды кабыл алган болот." Бул сөздөрдү айткандан кийин Иса кайгырып мындай деди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат." Шакирттери Исанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй, бири-бирин карашты. Шакирттеринин бири Исанын төшүнө башын коюп отурган. Иса аны жакшы көрөр эле. Шимон Петр ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди. Исанын төшүнө башын коюп отурган ал: "Теңир, ал ким?" деп сурады. "Бир үзүм нанды табактагы ашкам алгандан кийин кимге берсем, ал ошол" деп жооп берди Иса. Анан ал бир үзүм нанды табактагы ашкам алды да Шимондун уулу Жүйүт Искариотко сунду. Нандалар менен Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Иса Жүйүткө: "Кылайын дегениңди тезирээк кыл" деди. Дасторкондо отургандардын эч кимиси Исанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок. Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан кээ бирөөлөрү Исага майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел, же жакырларга бир нерсе бер деп жатат го деп ойлошту. Жүйүт нанды алар менен сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле. Жүйүт чыгып кеткенден кийин Иса мындай деди: "Азыр адам уулу даңкталды, ал аркылуу Кудай да даңкталды. Эгерде Кудай ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да аны даңктайт, аны жакын арада даңктайт. Балдарым, эми мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам. Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар. Силерге жаңы осуят берем: бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет." Шимон Петр Исадан: "Теңир, сен кайда барасың?" деп сурады. Иса ага: "Мен бара жаткан жакка сен азыр мени ээрчип бара албайсың, бирок менин артымдан кийин барасың" деп жооп берди. Петр ага: "Теңир, эмне үчүн мен сени азыр ээрчип бара албайм? Мен сен үчүн жанымды берем" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Мен үчүн жаныңды бересиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың."